Буга чейин чексиздердин бир катар мууну иштеп келген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эски борбордук аппаратынын имараты 1983 жылы курулуптур. Улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык жактан жаңылоо программасынын алкагында заман талаптарына ылайык келтирүү иштери каралып, азыркы ачылып жаткан борбордук аппараттын имараты 2023 жылы алдыңкы заманбап курулуш ыкмаларын колдонуу менен салына баштаган. Мына 1 жыл 8 ай дегенде бүттү. Бул чоң объектиде жаңы инфратүзүмдөр курулуп, коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн административдик залдар, кызматтык бөлмөлөр, ашкана, спорт аянттары, көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар эске алынып, заманбап жабдуулар менен дагы жабдылды. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери, анын ичинде борбордук аппаратынын кызматкерлери бүгүнкү күндө дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн фондунда катаал мезгилдерди башынан өткөрүп жатканына карабай, берген анттарына бекем туруп, өз иштерине берилгендигин көрсөтүп келишет. Алардын тайманбас аракетинин натыйжасында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш натыйжалууланып, экономикалык өсүшкө кедергисин тийгизгендердин баары кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Жыйынтыгында өлкөбүздүн казынасына 200 миллиардка жакын сомдон ашуун каражат кайтарылып, экономикабыздын өсүшүнө олуттуу салым кошалды. Ал эми мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 1100дөн ашуун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк кайрадан мамлекеттин карамагына кайтарылгандыгы жамы журтубуздун колдоосуна арзыды. Ушул жерден дагы айта кетүүчү нерсе, урматтуу мекендештер, улуттук коопсуздук бул бир гана атайын кызматтардын эмес, жалпы журттун ар бир жарандын иши. Биз баарыбыз жаңы Кыргызстанды куруу боюнча бир максатты көздөп, биримдикте жана ынтымакта иш алып барганда гана мамлекеттин келечегинин коопсуздугун камсыз кыла алабыз. Мына ошондуктан жасалып жаткан иштерди көрө билели, туя билели, колдой билели, мен ушуга баарыңыздарды чакырат элем.